39 жаштагы жаран 12 жаштагы өгөй кызын сексуалдык аракеттерге мажбурлаганга шектелип кармалды. Бул тууралуу Суперкейчи порталына чүй ою билим басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, бул факты Аламүдүн Рейби тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бердиктүү рейстерине кылмыш жаза кодексинин 156-беренеси сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо боюнча катталып, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Кылмышка шектүү жаран убактылуу кармоочу жайга камакка алынган. Учурда окуяны ар тараптуу издөө үчүн ыкчам тергөө иштери жүргүзүлүүдө. 28 февралда той ашы өткөрүү тартипке келтирүүгө багытталган мыйзам долбоору боюнча парламенттик угуу өтөт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин сайтына жарыяланды. Мыйзам долбоорунда жазылгандай, үй бүлөлүк салтанаттар 100дөн 200ге чейинки адамды чакыруу менен жүргүзүлөт. Ал эми үйлөнүү той салтанаттар 200дөн 300ге чейинки адамга банкет менен бир күндүн ичинде өткөрүлөт. Жарандык абалдын актыларын каттоо органдарында никелешүүнүн мамлекеттик каттоо салтанаты 3дөн ашык эмес жеңил автомашинасын колдонуу менен өткөрүлөт. Маркумду акыркы сапарга узатуу катышуучулардын санын чектөөсүз жана эрим мүйүздүү мал жана жылкы союусуз өткөрүлөт. Маркумдун элесине арналган иш-чараларды 100дөн 300ге чейинки адамды чакыруу менен өткөрүлөт. Парламенттик угууга катышууга мамлекеттик органдардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү чакырылат. Бишкекке мэр болуп келгендер маршруттук таксилерди жок кылам деп келишет, деп бүгүн 21 февралда Жогорку Кеңештин комитет жыйынында депутат Камила Талиева билдирди. Мэр болуп келгендер алгачкы маалымат жыйын беришкенде маршруттук таксилерди тартипке салам дешет. Бирок андай болбойт. Элге жакшынакай шарт түзүү зарыл. Элди угуп туруп кайра укпай каласыңар, деди депутат. Мэр Айбек Жунушалиев бул тургундардын талабы болуп жатканын билдирди. Маршруттук таксилердин санын азайтуу талабы бар. Бул биринчиден жол коопсуздугу, экинчиден биздин жүргүнчүлөргө шарт түзүү. Биз бир нече аракеттерди баштадык, дейт Жунушалиев. Депутат сапаттуу автобустарды алуу керектигин айтты. Видеого лайк басып жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписация деген кнопканы басып, жандак коңгуроочону да сөзсүз түрдө басып кетиңиздер.